Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарым. Кылым жашасаң кылым оку дейт. Окуу деген жалаң эле китептен же формалдуу мектептен эмес. Мына көргөн нерсени үйрөнүш керек экен да. Мына бул адилет дүнүйө. Келе адилет. Адилет Чикагода программист болуп иштейт. Анан мага абдан жакты да ушул иштөө бөлмөсү экен. Биринчиден минимализм. Ашча нерсе жок, ойдаларыла турган. Экинчиден китепканасын караңыздар. Мындай керектүү китептерди окуй тургандарды коюп коет экен. Анан бул жакта болсо мындай нелер бар? Письмолор. Аттары. Анан бул жак сертификаттар. Анан эң башкысы мына, мунушуну үйрөнүш керек болуп атат. Туруп иштей турган кылып шарт түзүп алса туурабы? Азыр илимпоздор айтып атат. Илимпоздор айтып атпайбы? Туруп иштесе адамдын кан жүгүрүсү жакшы болот экен, ден соолугу чың болот экен. Азыр отуруп иштегенден көп оорулар пайда болот экен. Кыймылсыздыктан, тамакты мындай ашыкча жегендиктен, стресстен көп оорулар ыштан чыгат экен да. Анан сен муну ушундай кылып атайын кылып алдың да? Атайын. Ден соолукка да пайдалуу. Ден соолукка да пайдалуу. Муну жөндөсө да болот, отурса болобу? Ооба. Кантип отурсуңуз мисалы? Светти жандырдым. Биякта мындай эле түшүп. Биякта креслону тек алып чыкпайбы? Кресло. Отуруп ичсең да болот, Отуруп да, отуруп да. Бирок кайра турган эле абал кетчи. Отурганда ушундай болуп отуруп иштей берет экен. Турган акыбалда зикир кылганча жараткан дестеби? Анан муну китепти карасаңар. Китепти ушундай кылып окуган туура болот да. Колго кармабай, анан 45 градуска